Экинчи жума. Өз жашооңуз менен жашаганды үйрөнүңүз. Сиздин жашооңузга кимдир бирөө киришип, кандай жашоо керектигин дайыма үйрөтүп турса, анда жан дүйнөңүздө тынчтык болбойт. Мындай акылман сөз бар. Жараткан Алла ар бирибизге аң сезимди берген. Ал аң сезимге өзү гана ээ болуп жана өзү гана чечет. Жараткан Алла өмүрдү, кандай жашашты жана кандай максат койгонду бирөөнү кириштирбей өзү ойлоп тапканды берген. Чынында бизди бирөө башкарса, анда аң сезимдин эмнеге кереги бар эле? Эгерде сен өзүңдүн аң сезимиңдеги укугуңду жашоодо туура пайдалана алсаң, бардык чөйрөдөгү бийиктикке өз тандоолуң боюнча жетесиң. Гений адам деп кандай адамды айтса болот? Ал максималдуу түрдө өз аң сезимин колдоно билген жана койгон максатына эч кимди кириштирбей чечкен адам. Бизде көптөгөн атактуу адамдардын мисалдары бар. Алар бай болгонго чейинки кандай кыйынчылыктардан өтүшкөндүгү белгилүү. Алардын арасында Генри Форд, Томас Эдисон, Эндрю Карнеги, ага ини Уилберг жана Орвилл Райт деген генийлер болгон. Көп жылдар мурун мага жумуш издеп согуш ардагери кайрылган. Ал мындай деп айткан: "Мен жашоомо нааразымын жана эч нерсеге ишенбей деле калдым. Мага бир гана акысыз тамакталууну жана үстүндө үйдүн чатыры болсо эле болот" деп айткан. Жакшылыкка умтулган ишеничи аны толугу менен таштап кеткендей. А менин көз карашым боюнча, ал адам дагы эле күчтүү, келечегине, өзүнүн жашоосуна казына иштеп тапканга жөндөмдүү болуп көрүндү. Ал адамда кандайдыр бир нерсе бар экенин байкадым. Ичимде да суроо берүүгө түрткү пайда болду. "А эмне үчүн сиз мультимиллионер болбойсуз? Коюңузчу тамашалабай" деп жооп берди. "Мен ачкамын жана мага бир гана жумуш керек." "А мен тамашалаган жокмун" деп мен жооп бердим. Жана толугу менен чындыкты айтып жатам. Сиз миллион иштеп таба аласыз эгерде өзүңүздөгү активдерди, касиеттерди колдонсоңуз. "Актив деп эмнени айтып жатасыз" деп сурады. "Менде өзүм кийинип турган кийимимден башка эч нерсем жок." Сүйлөшүүбүз андан ары уланган соң мен ал жөнүндө көптөгөн маалымат алдым. Аскерге чейин бир фирмада соода агенти болуп иштептир. Ал эми аскерде көбүнчө ашпозчу, повар болгон экен. Кыскасы, ал экөөбүздүн маегибизден кийин анда тамак аш жасап сатуучулук менен алектенүүгө ишенич пайда болду. Ошентип акыл эси, дене түзүлүшүнөн да бөлөк, анын активине жакшы тамак жасашы жана сооданы билүүсү кирди. Албетте, соода кылуу менен тамак жасап мультимиллионерге жетүү мүмкүн эмес. Бирок бул ардагер адамзатын аябай таң калтыра алды. 2 саатка созулган маегибизде бул адам туруктуу, өзүнө ишенген, так сүйлөгөн адамга айланды. Маегибиздин соңунда мен сунуш кылдым. Ушул сиз өз мүмкүнчүлүгүңүздү колдонуп, кошуна кожойкелерди жакшы тамакка чакырып, андан кийин ашкана идиштерин сатып көрбөйсүзбү? Мен ага бир аз акча бердим. Кийимге жана биринчи идиш товарларына. Андан ары өзүңүздүн планыңыз менен умтулуңуз деп. Бир жумадан кийин анын таза кирешеси $100 жетиптир. Дагы бир жумадан кийин ал өз кирешесин 2 эсе көбөйтө алыптыр. Андан кийин өзүнө иштей турган адамдарды алып, аларды окута баштады. 4-жылдын соңунда анын 1 жылдык планы $1 миллион жетиптир. Ал андан бөлөк жаңы пландарды алдыга коюп, ал ийгиликтери да алдыга жылууда. Менимче адам өзү билип, өзү түшүнүп, эч кимди кийлигиштирбей иштесе, шайтан да ага жолой албайт. Ал эми бардыгы ага жагымдуу болот.